Так, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер, программисттер. Дагы бир жолу бүгүнкү жолугушууга кош келипсиздер. Так, могул жер бир аз караңгы экен. А, Хорошо, бир аз караңгыраак экен. Кала берсин. Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу бүгүнкү жолугушууга кош келипсиздер. А, Биз мындай IT дүйнөсүндө болуп жаткан бир көйгөйдү аныктадык. Анан бул бизде дагы болуп аткан. Биз өзүңүздөр билгендей Flutter боюнча бир канча убакыт курс окутканбыз. Биздин окуучуларыбыз бар бүтүргөн. Жумуш таба албай аткандары дагы бар. Бул мындай бир ачуу бир чындык. Анан бул маселе менин жүрөгүмдү аябай өйүп, кантип жумушка киргизебиз, кантип жумуш табышса болот. Изилдей келсек, негизи эле стажировка экен, жумуш экен. Эгерде жумушка кирип кетүү үчүн кандайдыр бир стажировкадан өтсө же болбосо кичине бир аз тажрыйбасы бар болсо, анда жумушка кирип кете алат экен. Биз бул маселени чечип, ошол IT курстарды окугандарды, университетте окугандарды, жумуш таба албай аткандарды топтоп, жумушка кирүүсүнө жардам кылалы дедик. Биз муну баштаганбыз оффлайн форматта, бирок аябай көп адам онлайн кылыңыздарчы деп суранып атат. Анткени Кыргызстанда эмес, Россияда болгон, Түркияда болгон, Германияда болгон кесиптештерибиз бар. Ошолор онлайн стажировка өтөгүсү келип атат. Ошол эле учурда Бишкекте болбогон кесиптештерибиз бар. Ошто, Жалал Абадта, Баткенде мына ошолорго дагы жардамыбыз тиер бекен деген максатта биз бул стажировканы баштаганбыз. То есть биринчи оффлайн баштаганбыз. Оффлайнга көпчүлүк адам катыша албай калды. Онлайнды сурандыңыздар. Биз онлайнды дагы уюштуралы деп чечип атабыз. Анан оффлайн стажировканы баштаганыбыздын себеби эмне үчүн онлайнды кийин баштадык? Анткени оффлайнды баштап жасап көрүп, ал жерде биз кандай кыйынчылыктарга туш болобуз, кантип дагы жакшыраак стажировка кылдыра алабыз, бир аз тажрыйба топтоп алуу үчүн бизге убакыт керек болчу. Анан биз оффлайн кылдык, 2 ай болду. Э, Мен ойлодум эле мындай стажировкага эми бир эки проект менеджер болсо, анан проекттерди бөлүп берип койсом, алар разработка кыла берсе, анан все болду, нормальный үйрөнүп кете беришет деп ойлосом, жашоодо андай эмес экен. Ар бир багыттын программисттерине биз негизи билесиздер, Flutter, бэкэндке Java, анан фронтенд 3 багытта стажировка кылдырып атканбыз. Анан азыр Python'ду сурагандар да көп болгон үчүн Python'ду дагы ачсакпы деген оюбуз болуп атат. Анан бизде кандай кыйынчылыктар? Сиздерди карай турган ошо ар бир багытка жок дегенде бирден тим лид керек экен. Сиздердин коддорду текшерип берип, сиздерге код жазуунун жол жобосун көрсөтүп берип, мындай жол көрсөтө турган, контролдоп турганга бир тим лид керек экен. И ошондой эле жалпы команданы, стажировканы башкарганга бир проект менеджер же болбосо мындай жөн эле менеджер керек экен. Анан биз ушул нерселерден аксадык. Оффлайн стажировка кылып аткандар ооба көп нерсени үйрөнүп калышты, жакшы жылыш болуп атат, бирок аларды дагы сиздерге кошобуз. Алар өзүнүн тажрыйбасынан сиздерге жардамдашат. Анан стажировкада ар бир адам өзү көбүрөөк издениш керек болот. Биз ресурстарды гана, мындай багыттарды гана бергенге аракет кылабыз. Тапшырмалар берилет, ошого жараша изденесиздер, коддорду жазасыздар. Бир жумада бир же бир жумада эки жолу сиздерге программисттер келип туруп жазган коддоруңуздарды карап, контролдоп, болот же болбойт деп неме кылып, эмне дейт эле,
м, код ревью кылып, сиздердин коддорду же жарактууга чыгарат, же жараксызга чыгарат. Кыскасы, бир жолун таптык, кылсак болот экен, биз баштап атабыз. Анан дагы бир бизде мындай чоң кыйынчылык бар. Наркы 2 айлык стажировканын ошол тим лидтерине бир аздан болсо да, аябай чоң эмес, бирок кичине бир аздан айлык бериш керек экен. Мен ошол айлыктарды өзүм берип калдым. Мындай мен жөн эле минуска кетип калдым. Карыз болуп калдым башка агайларга, башка досторума дегендей. Анан демек бул жерде сиздер ошол тим лидтердин, проект менеджерлердин айлыгына жардамдашышыңыздар керек болот. Мындай курс сыяктуу 15-20 миң сом, 30 миң сом же $1000 эмес. Андан да кымбат деп кой. Албетте тамаша. Бир 2 миң сом или 3 миң сом. Муну дагы ошол адам топтолгондон кийин ошого карап, ошол программисттердин кичине бир аз эми прям айлыгы эмес, алардын ошол акысын. Айлык дегенсек эми окшобой калат экен, анткени ал программисттердин өздөрүнүн деле айлыгы бери дегенде $1000 жогору экен да, анан аны бере албайт экенбиз. Биз еще алар бизге баягы фулл тайм иштеп бербейт да. Жумасына 1 күн 2 күн карап берген үчүн бир 15 миң сом, 20 миң сомдон төлөп берсек болот экен да бир айга. Ошону чогуу сүйлөшсөк, талкууласак болот. Анан биз бул ирет мындай толук кандуу, мындай жакшы бир иш алып баралы деп Италиядан бизге жардамга Арукени чакырдык. Аруке аябай тажрыйбалуу, билимдүү. Буга чейин бул сыяктуу проекттерди иштетип жүргөн, башкарып жүргөн, өзүнүн бул багытта, бул жаатта тажрыйбасы бар, билими бар биздин мыкты кыздарыбыздын бири. Аруке айтидеги менин эң алгачкы группалашым. Экөөбүз чогуу окуганбыз фронтендти. Кийин көп иштерди чогуу алып барганбыз. Анан бир канча убакыттан бери ошол Аруке экөөбүз талкуулап, ошол онлайн стажировка кылалы деп пландап келатабыз. Анан бүгүн Аруке дагы ошол өзүнүн даярдыктарын көрсөтсө болот. Бул жерде менден кетип калган бир кемчилик бар. Арукеге жасай турган проекттердин ссылкасын жөнөтө элекмин. Бирок жасай турган проекттерибиз бар, реалдуу заказдар. Ошолорду жасаганча анан негизи менин максатым да 6 айлык жумушта 6 проект чыгарса деген үмүтүм бар да. Команда көп да, адам көп. Бирок мындай бул реалдуулукта бул бир аз кыйыныраак экен. Эгерде 3 проектти чыгарып кетсеңиздер деле, мисалы фронтенд 3 вебсайттын версткасын, API-ларын улап, баарын бүтүрүп, деплой кылып иштетип койсо. Flutterчилер жок дегенде ошол 3 мобильный приложенияны толук даярдап, App Store'го, Play Marketке чыгарса. Бэкенд ошол 3 вебсайттын 3 мобильный приложениясын бэкенд жагын полный жасап берип, аларды бир серверге жайгаштырып, даже такыр мындай акчамдын артышы болбой атат. Бир $1200–1300 тегерегинде 600 гигабайт SSD'si бар, 130 бул 132 гигабайт оперативкасы бар. Сонун мындай чакан кичинекей серверлер пайда болуп туруп, ошолордон алып туруп үйгө бирде коюп койсомбу десем, кичине мындай тыйынымдын артышы болбой атат. Балким ошого деле аракет кылып, тестовый серверлерди баягы разработка учурунда сервер катары ошону колдонсок, аябай мощный болмок да, менин жеке оюмда. Ошол, урматтуу кесиптештер. Эми ал күндөргө деле жетебиз, Кудай буюрса, мындай көп деле алыс эмес. Балким сиздердин стажировкалар бүткөнчө тестовый серверди ал жакта деле көтөрүп коебуз. Бирок
Уже серверге Amazonга акча бере берип мен мындай чарчап кеттим. Азыр мындай арзаныраак серверлерди издеп баштадым да. Бүгүн дагы бир орустардын серверин көрдүм. Ал дагы арзаныраак экен. Андан тышкары бүгүн дагы буга чейин дагы бир канча серверлерди карап чыктым. Кыскасы ошондой. Эми мындай көп узартпайын, башыңыздарды оорутпайын. Биз стажировкага даярбыз. Аруке кандай болорун, даярдыктарын бир аз көрсөтүп берсе. Аруке, сөз сизде. Азыркы 5 минут. 5 минут ал. Хорошо. Э, Ошондой. Барыңыздарга салам. Менин атым Аруке. Мен силердин бул проекттин менеджериңиз болом. Көрө эле иштешип, мага өзүмө да кызык. Себеби бул нерсе менен биринчи жолу 18 ошондой 3 жыл мурун кылган болчумун. Ошого азыр мен өзүмө да аябай кызык болуп атат кандай болот экен. Бирок жакшы эле опытым бар. Ошол иштешебиз деп үмүт кылам. Азыр болсо мен бир аз бөлүшөйүн. Биринчи эле бизге эменин баардыгы биз менен бири бирибиз менен болгон байланыштын баардыгы Discord аркылуу болот. Балким уккандар бар, укпагандар бар. Бул атайын геймерлер үчүн чыгарылган платформа. Бул жакта баардыгы бекер, бүт нерсе баардыгы бар болгон үчүн аябай ыңгайлуу. Ошон үчүн ушул жакта жумуштун баарын ушул жактан кылабыз. Бул жакта, сол жакта баардык өзүңүздөр көрүп тургандай каналдар. Бизге керектүү болгон баардык каналдар ушул жакта. Ошондой эле булар ар кайсы бөлүктөргө бөлүнгөн. Биринчи келгенде эле бул жерде бизде welcome and rules. Бул жерге кимдер кошулду, ошонун баардыгы ушул жактан чыгат, мен адашпасам. Алмаштырып коюш керек экен. Окей. Бул жерден биз кимдер кошулуп жатканын көрөбүз. Ошондой эле ким экенин карап көрсөк болот. Мисалы бул жерде админ деп турат. Ошондой эле бул жакта баягы өзүңөрдүн ролдоруңарга жараша ар кайсы так, окей. Ролдоруңарга жараша өзүңөрдүн департаменттериңерге жараша ролдор бөлүнгөн. Мобильный разработчиктерге мобильный mobile, web dev, backend development и team lead'терибиз бар. Аларга өзүнчө роль бөлүнгөн. Ошол жактан карап, ким кайсы жакта экенин байкасаңар болот. Announcements бул жерде баардыгын жазып койдум. Кайсы жерде эмне бар, кайсыл кимге тиешелүү деген сыяктуу нерселердин баардыгын ушул жактан көрүп таанышсаңар болот. Кыска айтканда, бул announcements бул жака биз администрация тарабынан ар кандай жарыяларды жөнөтөбүз. Окей. Экинчиси, үчүнчүсү бул так, 5 минут. Бул жерде About Me деген канал ачылды. Өзүңөрдүн мисалы бул нерсени жөн эле копи паст кылабыз дагы, андан кийин толтуруп жазып коебуз. Бул нерсе баарыңар бири бириңерди жакшыраак тааныганга, билгенге, ошондой эле мага дагы ыңгайлуу болот. Себеби мен бул жерден департаментти да сурап, өзүңөргө жараша ролдорду берип коюшум керек. Кайсы департаменттен болсоңор. Кийинкиси бул администрация. Бул бизге тиешелүү каналдар. Биринчи категория бул Flutter developer. Бул жерде турат. Бул Toggle сыяктуу. Мындай бассак жоголот. Эгерде силерде көрүнбөй калган болсо, анда ушул жерден Mongolia түшүрсөңөр, бул жактан баардык каналдар чыгат. Биринчиси бул General. Бул жактан өзүңөр каалаган нерсени, мындай айтканда, жалпы нерселердин баарын ушул жактан талкуулайбыз. Homework help. Бул жерден биз бөлүнгөн тапшырмаларда кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, ушул каналдан белгилеп сурасак болот. Мисалы, эгерде Турат агай менен мен иштеп аткан болсом, мен Турат агайды белгилеп туруп, мисалы, Турат албаев деп туруп, кнопка иштебей жатат, жардам бере аласызбы деп жазсам болот, мисалы. Иштеген. Менимче
Зумда бир проблема болуп атат окшойт. Так, эмне кылыш керек эле? Учуп калып атат да. Бул каяктан чыга калды билбейм. Ал немени биякта мындай ручка бар го, ошону басып алыпсың да. Так, с жерден. Неме, эскейтти басып Все, все. кет. М. Могул жерден го. Так. Ушул жердеги X'ти басып койсоң жок болуп кетет. Ылдыйда кызыл X болуп турбайбы? Могулбу? Аха. Все, болду. Эми жаза бересиң. Иштебей атат. Ладно. Э, В общем, Инстаграмдагыдай эле белгилеп туруп эле жаза беребиз. Эгерде именно бир конкреттүү адамдын жардамы керек болгон болсо. Кийинкиси стендап. Так, башынан бөлүшөйүнчү. Жүзүп кеттим. Так, кийинкиси стендап. Бул жерден сөзсүз түрдө жазылчу нерсе болот. Себеби бири бирибиздин эмне кылып атабыз, ким эмне кылып атат, кандай кыйынчылыктар менен туш келип атат, аларды чечүүгө кантип жардам беребиз деген суроолорду дагы карап, баягы дарай кыргызчасын эмнедир таппай калдым. Мындай айтканда, м, унутуп калдым. Так, бири бирибиздин ошол мисалы кайсы процесс кайсы жерде кетип атканын карап турушубуз керек. Ал мага дагы ыңгайлуу болот, Турат ага үчүн ыңгайлуу болот, темлеттер үчүн да ыңгайлуу. Бул жерде жазганда дагы мону эле копировать этебиз дагы, коюп туруп, а, так, туура, болушунча мындай иш боюнча жазганга аракет кылабыз. Вот. Сөзсүз түрдө бул ар бирибиздин эмеси болот, эмне эле, обязательство дейинчи, милдетибиз болот. Бул нерсени бир аз баягы көзөмөлдөгөнгө дагы, команданын ичинде көзөмөлдөгөнгө дагы, команданын ичиндеги баягы лидерлер болсо ошолорго тапшырабыз. Алар дагы көзөмөлдөп, ким эмнеге жазбай атат экенин дагы байкап турушат. Кийинкиси бул session planning. Бул жерден биз баягы сессияларды планировать этип, Турат агай айткандай, онлайн болгон үчүн баарыбыз деген мисалы саат 7-ден, Кыргызстан сааты боюнча саат 7-ден 10-го чейин келип, код жазабыз деп команда менен сүйлөшүп келип алып, бул жерде өзүңөр ыңгайлуу саатты тандайсыңар дагы. Бул жерден сүйлөшүп, андан кийин бөлүнгөн могу стадий румдарга кирип алып сүйлөшө бересиңер. Булар Zoom сыяктуу эле. Ал жактан видеону да көргүзсө болот, экранды дагы бөлүшсө болот, ошонун баардыгын үйрөнүп алсаңар болот. Ошол жактан чогуу отуруп алып, кайсы бир маселелерди чечип, код жазабыз. Ошону ушул жерден такташабыз. Бул жакта болсо, notes, resources, бул жер дегенде мисалы мен кайсы бир маалыматты көрүп калган болсом, аябай пайдалуу деп ойлосом, ошону ушул жака бөлүшүп койсом болот. Кээ бир учурларда мен ойлоп атам, жума сайын ар бир команда мүчөсү милдеттүү болгон тапшырмаларды дагы берип турабыз. Мисалы, LinkedIn'ди кантип толтуруш керек боюнча мен бир аз убакытта мурунураак мени үйрөткөн болчу, көрсөтүп берген болчумун. Ошол видеону жөнүтүп, ошол видеону көрүп келип, LinkedIn эгер жок болсо түзүп, эгерде бар болсо ошону тууралап дегендей, ошондой нерселерди кылууга тапшырмалар ушул жактан болот. Бирок эгерде өзүңөр кааласаңар, өзүңөр дагы бөлүшүп турсаңар болот. Кыскача ушундай. Мындай айтканда, бул биздин виртуалдуу үйүбүз болот. Баардык коммуникация, баардык нерсенин баардыгы ушул жакта болот. Ошо агай. Анан кийин Турат ага айткандай эле ошол бир 6 ай, эгерде бул стажировкабыз 6 ай улана турган болсо, жок дегенде 3 проектти бүтүргөнгө аракет кылалы. Ал биринчи очередте бул өзүңөргө керек. Эч кимге милдеттүү эмес, бирок ошол учурда силер өзүңөрдүгү азыркы коюлуп аткан, өзүңөр алып аткан жоопкерчиликти түшүнөсүңөр деп ойлойм.
Бул жерде эч ким эч кимге үйрөтпөйт. Ар биз өзүбүз аракет кылып, өзүбүздүн келечегибиз үчүн кам көрүшүбүз керек деп ойлойм. Ошо. Бири бирибизге жардам берели, сабырдуу бололу. Агай, сизде толуктоочу Рахмат. нерселер барбы? Рахмат, Аруке. Мгм. Чоң рахмат. А, Аха. агай, неме деп, Trello'ну колдонушубуз мүмкүн. Мен бүгүн аны караганга жетишпей калдым. Эгерде Мгм. колдончу болсок, анда мен жазам. Ошондо баягы кайсы жерде эмне кылынып жатканын Trello'дан колушубуз мүмкүн. Болбосо Notion'дан. Аны дагы мен Мгм. бир карап көрүшүм керек. Анан Окей, кийин билдирем. окей, жарайт. Э, Жакшы. Эми негизинен башталгычка ушундай. Анан иш жүзүндө дагы айрым нерселер өзгөрүшү мүмкүн, айрым нерселерди дагы үйрөнөсүздөр. Э, Мисалы, разработканы контрол кылуу боюнча балким бир тайм трекер же болбосо ошондой Clockify деген сыяктуу нерселерден колдонуп калышыбыз мүмкүн. Но бирок ошол Discord'до ошол Zoom сыяктуу эле экран демонстрация кылып, байланышып иштесе болот. Анан биз азыр онлайн болгондугу үчүн анан адамдардын иштөө саатын, убактыңыздарды билбегенибиз үчүн бир канча убакытты белгилеп коебуз. Мисалы, күндүн учурларын бөлүп да, мисалы эртең мененки учурда бир канча саат адамдар ошол жака өздөрүнүн убактыларын белгилеп, мага ушул убакыт ыңгайлуу десе, ошол учурда немеге Дискордко чыгып, күнүгө негизи 2-3 саатка чейин минимум ошол чогуу отуруп разработка кылышыңыздар керек, как будто офисте отургандай. Бул мындай неме эмес, баягындай Турат агай жок экен, кел бүгүн кирбей эле коелу дегендей тема болбошу керек. Мен вообще эле болбошум мүмкүн ал жактачы, же болушум да мүмкүн, же болбосо кел Аруке же жок экен, бүгүн чыга берели деп чыгып кетмей жок да. Бул өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздер. Эгер бир жерге жумушка кирсеңиз, мисалы саат 9-да кел десе барасың да офиске. Ошол сыяктуу элестетип эле барып туруп 9-да барып туруп шеф жок экен, давай бүгүн кете берели дебей иштейбиз да. Ошондой элестетип эле белгилүү бир учурларды мүмкүн болушунча мен ойлоп атам, ошол Кыргызстан сааты менен кечки ушул 9-дарга бир убакытта коебуз. Мисалы 9-дан 11-ге чейин 2 саат, даже 12-ге чейин 3 саат. Ошондо Россиядагылар, Германиядагыларга дагы ыңгайлуу болсо, ошол сааттарда кирип, чогуу отуруп, Дискорддон бирөө экранын ачып алып, коддорду жазып, сүйлөшүп, талкуулап. Ал жакта просто запись болбойт. Бирок баягы убактысы чектелбейт да, каалаганда кирип алып сүйлөшө берсеңиздер болот. Даже каалаган адамдар болсо кирип алып мындай 24 саат ошол жакта эфирди ачып коюп код кыла берсе болот да. Экранын ачып алып, сүйлөшүп дегендей. Бул сиздердин өсүшүңүздөргө жардам берет. Э, Же болбосо просто Discord'ду ачып коюп, бирөөнүн экранын ачып коюп, ал өзүнүн кодун жаза берет, силер өзүңөрдүкүн жаза бересиңер. Жакшы жери телефондон да кирип алып, сүйлөшкөнчө, талкуулаганча, анан күнүмдүк сөзсүз стендаптарды кылып турасыздар, аны немелер ошол сиздердин тимлидтер контролдоп берет. М, Аруке дагы өзү контролдойт, тапшырмаларын берип турат. Бөлүштүрүп берет проекттерди, ошолорду. Анан эми негизи мындай, чынында эгерде бир жака жумушка кире турган болсоңор, жумушта эч ким силерге моуну мынтип жаса деп үйрөтпөйт. Мен моуну жаса деп эле берет. Бир проектти берет. Все, болду, жасайсың. Биз дагы стажировкада ошону сиздерге кылдырганга аракет кылабыз. Беребиз, жасайсыздар. Жасай албай атсаңыздар, анан ресурстарды таап бергенге аракет кылабыз. Могу жерден кара, могу жактан изде деп. Албетте мындай жөнөкөй эле
Окуганда үйрөнгөн нерселериңиздерди эле иштейсиздер. Болгону эми ар бир багыттын өзүнө жараша айрым талаптары болот. Мисалы Flutter'га балким блок менен иштейбиз деп калышы мүмкүн. Ошо блокту кичине окуп изилдеш керек болот, үйрөнүш керек болот. Анан жазасыздар. Ошондой кыскасы. Кыскасы ушундай. Мен запись токтотуп кое берейин. Суроолор болсо анан сиздердин үндү ачып коеюн, анан суроо берсеңиздер болот.